Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздерден келген айрым суроолорго жооп берүү максатында эфир ачтым. Эфир учурунда сиздер тараптан кошумча маалыматтар келсе, аларга дагы өз учурунда жооп берүүгө аракеттенмекчимин. Алгачкы суроо: ооба туура менин таманым муздай берет. Зоптон экен, менде зоп оору бар. Өтө жаман экен, чарчадым. Маселе бизге аны чечүүгө киреше электе татаалыраактай, коркунучтуураактай көрүнө берет. Ал эми биз бир кадам таштагандан кийин жана ал кадамдарды токтотпосок, чындыгында оңой эле болот. Ар бир эле оорунун шифасына туура кадамдарды ташташ керек болот да. Калкан сымал безинин дагы бир 4-5 оорусу бар жана алардын баары гормонго байланыштуу десем туура эле болот. Гормон же көп бөлүнүп чыгып кетет, же тескерисинче аз бөлүнүп чыгып кетет. Эки учур тең бирдей зыяндуу, жакшы эмес. Анан ар бир оорунун даражасы бар. Эгер ооруга өз учурунда жардам көрсөтүлбөсө, ал кийинки стадияга өтөт дагы, мурункуга караганда дагы түйшүк артат. Ошондуктан өзүңүздө ушул маселе пайда болгондо, кайсы гана оору болбосун, ошону менен күрөшкөндү баштай бериш керек. Жыйынтык улам мурункуларында кийинкилерге караганда жакшыраак болот. Бирок ошондой болсо дагы калкан сымал безинин оорулары өмүргө коркунуч туудурбайт. Ушуну түшүнүп коюңуздар. Анан эгер керегинче дарылануу же болбосо өзүбүзгө жардам көрсөтүлүү болбосо, алгачкы стадиясынан тарта эле биз кыйналып жүрө беребиз. Ошондуктан өз учурунда туура дарыланууну баштай бериш керек. Сиз айтып аткан нерсе таманын муздаганы гипотиреоздо болот да. Гипотиреоз калкан сымал бези гормондорду жетишсиз бөлүп чыгарганда болот. Анан бул маселеде гормондорду көрөбүз. Эгерде бир аз эле өзгөрүү болсо, дары сунушталбайт деле. Эгерде айырма чоң болчу болсо, гормон өтө аз бөлүнүп чыгып жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө синтетикалык тероксин, элтроксин, эутрокс деген таблеткалардын бирөөсүн сунуштайбыз. Ошондо да гипотиреоздун дарысы ушул эле болот. Мындан ашык нерсе дээрлик сунушталбайт. Ошондуктан дарылануу керек дегенде сиздер өтө көп нерсени түшүнбөй эле коюңуздар. Көпчүлүк эле ооруларда ушундай. Кээде дарыга муктаждык дагы болбойт. Болгону сизде диагноз бар, өз учурунда аны байкап эле туруш керек. Ошондо кыйналбайсыздар. Водолазка кийсем эле моонуп кыйнала берем. Сөзсүз эле зоптон эмес, бирок ошондо деле ушундай түйшүк болушу мүмкүн. Анан күмөнүңүз бар болсо, чын эле менде зоп барбы деп, анда эндокринолог врачка бир көрүнүп коюш ашыкчалык кылбайт. Кааласаңыз консультацияга жалысаңыз болот, жардам бергенге даярбыз. Кулактагы шум жөнүндө маалымат берчи. Бир канча себептерден улам ушундай симптом пайда болот. Айталы, эгерде сизде аз кандуулук болсо деле кулакта шум пайда боло берет. Анан эгерде кулактын бирөөсүнөн шум чыгып, экинчисинен чыкпай атса, ошол шум болгон кулактын парсанага тешилген болушу мүмкүн. Алгачкы учурларда эле шум болуп, бирок бул нерседе кийинчерээк шум болбой калат. Анан кан басым көтөрүлгөн учурда дагы ушундай болушу мүмкүн. Андыктан биринчи эле күмөн бул ошол лор врачка баары бир консультацияга барууну сизге жолдойт. Анткени дал ушул кулактын өзүнөн маселе болуу ыктымалдуулугу көбүрөөк. Аудиограмма кылынат, ошонун негизинде аныкталат да. 30 жашта келинчегим таман ооруйт, врачка барса туз бар дептир. Чындыгында врач ушинтип айтыптырбы? Мен мындай диагнозду чындыгында угай элекмин. Туз бар болуп ооруйт дегенде диагнозду такташ керек да. Сиздер мисалы суук өтүптүр, шамалдаптыр деген сыяктуу нерселерди айтса канааттанбаңыздар. Эмне деген диагноз? Ошону такташ керек. Невроз деген кандай оору? Невроз чынын айтканда өзүм дагы өтө жакшы билбейм бул маселени. Ошондуктан ким ушундай диагнозду койгон болсо, ошодон жакшылап сурай бериш керек да. Гайморитке эмне кылса болот? Гайморитке, гайморит козгогон учурда антибиотик терапия кылынат. Ал эми башка учурда болсо
ага эч кандай деле лечениянын кереги жок. Болгону сууктан ийиттетиш керек. Шпора туз түшүп кеткен согончок. Шпорабы? Шпора болсо буга таасирдүү бир дары дармек болбойт. Тамады массаж кылып турасыздар. Кечинде, эртең менен жакшыраак кароо болуш керек да. Анан бут кийимдин таманга жакшыраагын тандаганыңыз жакшы болот. Анан өтө көп убакыт тик туруп калбаңыз, өтө көп убакыт басып жүрбөңүз, дем алып бассаңыз, бул нерсе кыйнабайт. Ашказан оорусун кантип байкайбыз? Албетте ооруксунуу болот да. Дененин кайсы жеринде оору болсо, ошол жерде ооруксунуу сөзсүз болот. Ошодон байкайсыздар биринчиден. Анан кекиресиздер көбүрөөк, эсинейсиздер, тамактын сиңиши кыйын болот, алсырайсыздар, чарчайсыздар. Ошондо ушул ооруга күмөн болот. Анан текшерилип дарыланыш керек. Таманым ачышып ооруп жатат, бассам да, отурсам да. Лечение алып коюшуңуз керек экен да, анда бир жумалык. Албетте бул жерде ооруну калтыруучу, анан гормон препараттар сунушталат тилекке каршы. Мындан жакшыраак арга жок. Эгер бир лечение алып койсоңуз, ошону менен аз дегенде бир 2-3 ай жакшы жүрө бересиз, а балким такыр эле бул нерсе сизди кыйнабай калышы мүмкүн. Ошондуктан лечение алып койгон ашыкчалык кылбайт. Курсагым ачканын билбей жатам, аппетит жок деген суроо келиптир. Бул нерседе мен мынтип жооп бермекчимин. Эгерде табитиңиз жоголуп эле бараткан болсо, анда орозо тутуп көрүңүз. 3 күн орозо тутсаңыз, 4-күнү күнү табитиңиз өтө жакшы пайда болот. Организмди ошо тамак сиңир органдарын бир аз эс алдырыш керек. Буюрса ошондо табитиңиз кайра калыбына келет. Сени кайдан тапсак болот? Демек мен Ош шаарында Аксон деген клиникада иштейм. Бирок ал жерде башкалар сыяктуу 10 саат, балким эч кор дегенде 4-5 саат болбойм. Азыраак убакытка эле барам. Ошондуктан эгер келе турган болсоңуз, телефон аркылуу байланышып келишиңиз керек болот. Телефон номерим 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Ушул телефон номерге байланышып, анан келсеңиздер болот. Москва сизге ыраазычылык билдирем. Иммунолог. Так. Адрес номериңизди жазып коюңузчу. Жазып алайын. Мынакей. Мен номеримди жазып коюшту. Ушул эмени жазып алыңыздар. Так. Керек дегендер ушул номерди жазып аласыздар. Азыр айтты ушто деп. Панкреатитте кофе ичсе болобу? Ичпеш керек деген факт. Эгер болсо дагы бул кандайдыр бир акыйкатка жакын деп айта албаймын. Анткени эч кандай каршы көрсөтмө деле жок. Ошондуктан панкреатит болсоңуз деле иче берсеңиз болот. Бирок ач карынга ичпеңиз. Чайды, кофени ач карынга ичпеген эле жакшы. Тамактын артынан же болбосо андан кийинирээк ичкен жакшы болот. Анан панкреатитте мунун өзүнүн диетасы бар. Майлуу. Бул жерде май жебеш керек деген сөз жок. Өтө майлуу нерселерди жебеш керек. Анан таттууларды, ошолордон сактанасыздар. Аз-аздан тез-тез тамак жеп турасыздар. Ошондо панкреатит жеңил болот. Ассаламу алейкум. Куртка кандай кылсак болот? Курттун өзүнүн дарылары бар да. Ошол дарыларды алсаңыздар болот. Ашказан каерде жайгашкан? Кабырганын ортосудабы же киндик үстүбү? Бул негизи баягы китебиндегидей болбойт иш көргөндарчы. Мисалы кээ бир адамдардын жүрөгү сол жакта эмес, оң жакта дагы болуп калат. Кээ бир эркектердин бир жумурткасы жок болуп калат. Ушу сыяктуу да бул жерде ар кандай анык ушул жерде деп так айта албайбыз. Бирок болжолдуу түрдө ошол көкүрөк бүткөн жерден
сол жакты көрсөтө бересиздер. Ушул жерде ашказан. Эпилепсия эмне жакшы карбамазепин эле ичебиз, бирок көп кармап атат. Ошол эле дары ичилет чындыгында. Андан башка дары сунушталбайт деле. Эпилептолог деген врач болот. Эпилептолог. Эчкор дегенде невропатолог врач менен кеңешип, андан жардам аласыздар. Анан ооруну козгой турган себептер болот да. Анан бир эле оору менен 100 адам 100 түрдүү оорушу мүмкүн. Ошол себептүү абдан изилдеш керек. Жеңилдик бере турган себептерди табыш керек. Жок, ооруксунун ошо каерде болот деген. Ошол сол тарабыраак, эми толук эле сол тарап деп айтпайын. Көбүнчө ушул көкүрөктүн бүткөн эле жерде уже ашказан. Мен бутумдун бак элеги алды тарабы кычышат. Не кылсам болот? Мен бутумдун бак элеги ал кайсы жер экен? Карап көрүңүз да. Карап көрүңүз. Балким чирке жаккандыр. Сахарым 12 дарысын ичип жатам, түшпөй жатат. Эмне укол алсам болот? Ошол кант диабетиндеги маселелердин көпчүлүгү диетаны жакшы кармабагандан эле болот. Ошондуктан диетаны бузбаш керек. Ошондо глюкозанын деңгээли 12ге жетпейт. Дарыны эле ичип, ошону менен толук жакшы болуп калам деп ойлобоңуздар. Сөзсүз түрдө диета алыш керек, кыймыл аракетти көбөйтүш керек. Шланг жутуу керек. Эгерде ошол ашказан ооруга күмөн кылынса, сөзсүз түрдө ушул процедура дагы сунушталат аныкташ үчүн. Таманым жайдын күнү ооруйт, көп баскандай болуп ооруйт. Негизи көп деле баспайм. Таманым жайдын күнү ооруйт, көп баскандай болуп. Кээде ушундай болуп турат. Сөзсүз эле бул жерден диагноз издештин кереги жок. Балким чын эле көптөн бери ушул көп басып жүргөндөр, чарчагандар организм. Бир массаж кылып кое бериш керек. Анан такыр эле токтобой койсо, анда балким леченияга муктаждык болот. Ал үчүн анализдерди тапшырыш керек болуп калат. Балким рентген дагы кылып көрүш керек болот да. Жакшыраак такташ үчүн. Алейкум ассалам. Үй шартында гриппке айтчы. Негизи ушул оору гана үй шартында дарыланат да. Башка оорулар үй шартында дарыланбайт. Анан грипп болгондо бир аз сууну азыраак, көбүрөөк ичиш керек, кайнатылган сууну. Анан жеңилирээк тамак жеп туруш керек болот. Ошондо буюрса жакшы болуп кетесиздер. Полиартрит менен ооруйм. Полиартрит менен ооруган болсоңуз, сизге бир эле нерсени сунуштайм. Апитерапия деген түшүнүк бар. Медицина бул нерсени анчалык эле жактай бербейт, бирок ушул оорудан апитерапия менен жакшы болгондорду көп уккам да. Андыктан арыга чактырып көрүңүз. Арыга чактырчу атайын адамдар бар. Издеп көрсөңүз өзүңүз жашаган аймактан ошол менен дарыланып көрүңүз. Уктатып коюп жутат дейт го, ошо канча сом. Негизи уктабай эле жутканыңыз деле жакшы, себеби уктап жута турган болсоңуз 3000 сом да, мен билишимче. Анан жөн эле жутуп текшерилүү 1000 сом. Эки учурда тең бир эле нерсе, бир эле маалымат алынат. Бир аз дискомфорт болот уктабасаңыз. Эгер өзүңүздөн аябайм десеңиз, ошентип деле текшерилип көрө бериңиз. Анан дароо эле аны жутуштун кереги жок. Баарын эле жуткура бербейт. Биринчи сүйлөшүп көрүш керек болот. Мен бөйрөгүм шамалдап калган экен. Сипрофлоксасин ичтеди, боло береби? Антибиотик сунуштаптыр да. Негизи антибиотикти сунушташтан мурда кайсы антибиотикке ушул чувствительность бар, ошону аныктаган жакшы. Бул анализ арыдан алынат, андан кийин сунушталса жакшы болмок. Макул эми, эгер алган болсоңуз сипрофлоксасинди 500 мг бир таблеткадан 2 маал ичип турсаңыз болот. 7 күнгө чейин ичилет. Максимум 10 күн ичилиши мүмкүн. Көбүнчө 5 эле күнгө сунуштайм мен. Кутмангүл, Аймерим, кандайсың? Ошто барбы? Жакшы жер. Ооба, албетте. Улан кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңүз? Ичим кызып чыкты ушул дарыны ичкенде. Кайсы дарыны ичкенде? Аксондосузбу? Ооба, Аксон клиникасындамын.
негизинен келген суроолордун баарына жооп бердим деп ойлойм. Эми эфирде жыйынтыктай берсек болот. Жакшы туруңуздар, көрүнөм дегендер биринчи телефон аркылуу байланышып, анан келе бериңиздер.